Кайырлуу күн баршаңызга. Бүгүн сиздер менен эзилмейтин, жыртылмайтын 3 ай морозильникте сактоого болотун камырдын рецептин бөлүшөтүн болгон видеону соңуна чейин көрүңүздөр. Ыдысыбызга 1 кесе жылы суубузду куюп алабыз. Онун үстүнө тузубузду, яичный порошогубузду, жумурткамызды салып жакшылап аралаштырып алабыз. Аралаштырып болгондон кийин бирдемдеп унубузду салатын болобуз. Каттап камыр илейбиз. Камырыбызды илеп болгондон кийин бетин жууп 10-15 минутка тындырып коётун болобуз. Тагы 10-15 минут өткөндөн кийин осылайынан алып тагы да камырыбызды илеп бетин жууп тындырып коебуз. Камырыбыз тынгандан кийин колубузбен осулай үстүнөн басып жумсартып алабыз. Видеодо көрсөтүлгендей домалактап осулай чечектердин баардыгын колубузбен басып камырыбызды жумсартып алабыз. Уктан менен камырыбыздын чечектерин осулай жайып чыгатын болобуз. Орта жагын эмес, тек гана четтерин гана жаятын болобуз. Камырыбызга унубузду сеуп, октомузбен осулайынан айналдыра отура жука кылып камыр жаятын болобуз. Камырыбызды жайып болгондон кийин столубуздун үстүнө салапаныбызды коётун болобуз. Онун үстүнө осулай октоонун көмөгү менен камырыбызды коюп алып, осулай салапанды видеодо көрсөтүлгендей эки четин жаап алатын болобуз. Видеодо баардыгы түшүнүктүү деп ойлоймун. Морозилникте 3 ай сактоого болот. Бысыратын кезде жарты саат бурун эртерээк чыгарып коесуздар. Осы камырыбыз менен кеспе манты жасоого да болот. Өтө дәмдүү болуп чыгат, эзилмейт. Укроп косулган камыр жасайтын болобуз. Укробубуздун өтө жука жерин алып, жиңишке кылып, жука кылып сактап турайтын болобуз. Bir кесе суубузга тузубузду салып аралаштырып алабыз. Жумурткамыздын үстүнө салып, укробубузду салып аралаштыратын болобуз. Аралаштырып болгондон кийин үстүнө биртендеп унубузду салып камыр илейтин болобуз. Калай жаюу керек экенин баардыгы алдыдагы видеодагыдай сиздерге көрсөткөн жокмун. Туура сол сыяктуу жаятын боласыздар. Ит аскан кезде осы жайма менен жасасаңыздар да өтө керемет болуп чыгат. Видеонун соңуна чейин көргөн болсоңуздар, каналыма тиркелүүнү унутпаңыздар. Алдагы убакытта көптөгөн видеолор болот. Сиздер менен болгон Балжан. Астарыңыз дәмдүү болсун.